Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы YouTube көрүүчүлөр, бардыңыздарга салам туугандар. Бул чыгарылышта Москва шаарында ночто таксиде канча акча иштесе болот? Мен сиздерге бир смена толук иштеп туруп көрсөтүп бермекчимин. Ночто бир күндө канча акча тапса болот? Мен сиздерге таксометрди бир көрсөтүп кетейин. Рейтинг 5. Кече күн иштеген доходум бул. Түнкү саат 12ден кийин бир заказ кылдым эле. 456 рубль. Биз ишти баштадык, куда каласа. Таксометр обновление болду. Тариф комфорт. Намесе бисмиллахиррахманиррахим. Ишти баштады, куда каласа, коэффициент күйүп атат. Аз-маз. Москвада болсо пробка 5 балл. Эми заказ күтөбүз. Бонуста бир деле. Мынакей, кече күнү 10 заказ кылганмын. Дагы 79 заказ кылышым керек. Ушундай достор, каналдан алыстабаңыздар, лайктан басыңыздар. Бисмилла дегенде эле биринчи заказ түштү. Шолковский шосседен Измайловскийге. Ушундай достор, биз жөнөдүк биринчи заказга. Кудай буйрса, биринчи заказды алып келдик. 6-га 11 минутта калды бизде. 250 рубль. Заказ, оплата карта менен. Жолдон кофеден ичип, шашпай, үйгө барып уйкуну кандырып, анан иштеңиздер туугандар. Дагы бир заказ түштү үстүнөн, бири менен. Biz анда эмесе кеттик, улантабыз. Здравствуйте. Да, не торопитесь. Азыркы заказды алып келдим, достор. 736 рубльге. Почти 40 минутада келдим. 187 рубль комиссия алыптыр. Пробка болсо бизде 7 балл. Линияга кайра чыгалы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Центр жайлы токтоп калган. Аэропорт Домодедово келдим. 1 саат 18 минутада. 1632 рубльге оплата карта. Караңыздар, достор. Домодедово аэропорттабыз. Аэропорт Домодедоводан обратно заказ алдым. Болгондо дагы дальний областка заказ алдым. Домодедоводан деревня Баграмово дейт. 155 километрлик заказ алдым. Эми болсо клиентке чалып көрөлү. Кайсыл столбада турат? Столба А2 дейт, бирок турган столбасы. Для повышения качества обслуживания все разговоры. Ушундай. Туугандар, обратно деревнядан 2,5 менен түшүп баса бергенде иш жакшы болмок экен. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, я уже подъезжаю. Вы на каком столбе стоите? Вы подождите, я еще в самолете, я только приземлился. А, вот как.
Да, вы где-нибудь его подождите, а я выйду куда-нибудь на С3, С4, я вам тогда наберу. Понятно. Потому что нас еще даже, к нам автобус еще не подъехал. А, вот как, вы, получается... Да, ну у меня багажа, конечно, нет с собой, но все равно. Все равно, Я да? как выйду, я выйду, наберу, да. Все, понял, хорошо. Ага. Клиентка обратно чыгып атам. Кто телефоном албай атат? Алло? Да, добрый вечер, еще раз. В3, да, все, уже еду, буду через 2-3 минуты. Давайте. Ушундай достор, клиент чыкты дейт, клиент чыгыптыр. Мен обратно кетип атам клиентке. Көрөбүз эми 155 километрге канча акча эсептейт. Аны чогуу сиздер менен биргеликте көрөбүз. Азыр клиентти алып таштаганда көрсөтөмүн. Все, доброй ночи вам. Да, все, до свидания. Точно назад заехать. Все, спасибо. Возьмешь, взять кого-нибудь, клиента по случаю. Так, достор, биз келдик. Канча убакытта келди десеңиздер, азыр мен сиздерге көрсөтүп беремин. Монусу да ачпай калды. Маршрут построен. Эки саат 32 минутада 5191 рубль болду. Тонар. Сабырдын төбү саралтын, саргаргандын баар алтын дейт. Обратно эми саргарып, сабыр кылып заказ күтөбүз эмичи. Эгерде обратно заказ түшпөй калган болсо, анда мындай дальний заказдар актабайт да. Эгерде обратно заказ түшкөн болсо, анда дальний заказдар актайт. Эми болсо обратно экономду кошобуз. Экономду кошпосок комфортто калып кетебиз. Саат 12-ге 6 минут калды. Бул жерден болсо пайдаланууду басайын. Мындай өтө алыска чыкканда домой да көп иштей бербейт. Мынаны караңыздар, туугандар. Город Рязандын жанына келипмин. Почти мындан ары 50 километр, даже 50 километр деле чыкпаса керек. 50 километр жүргөн болсом уже Рязанская область болот да. Сторону Москвага пайдаланып бастым. Эми заказ күтөбүз. Саргарып. Так, достор, мен болсо пустой келдим. Мындайча айтканда вообще заказ жок, эч кандай. Третий кольцонун ичине киргенимде заказ таштады эле. Шестая Кашковская 10го заказ алып келдим. 209 рубльга оплатасы карта менен. Заказды жаба элегимде үстүнөн дагы бир заказ түштү. Жөнөдүк биз экинчи заказга. Иш слабый. Значит, кандай? Иш слабый десем болот. Анткени Через 50 метров поверните направо. Анткени пустой түштүм. Мындайча айтканда көптөгөн убакыт кетти. Почти 2 саат пустой келдим Москвага.
Через 2 saat пустой айдап келип туруп, азыр 200 рубльдик бир заказ кылдым. Дагы бир заказ алдым. Бул деле короткий. Так именно центрге түшөм азыр. Центрден ишти улантабыз дальше. Дагы бир заказ алып келдим, 493 рубльге. Метро Достоевскаяга келдим, центрге. 5-10 минут эми перекур кылайын деп чечтим. Областан бери пустой айдап, 2 saat, почти 2 saat айдап келдим пустой. 2 saattан ашык айдадым ошо чыкты. Кичине мындай түшүп, колу бутту кичине разминка кылып жазып алып, анан улантабыз дагы. Дагы бир заказ алып келдим, 27 минутада. Реутовка келдим центрден. 942 рубль болду. Таң атты достор. Дагы 2 заказ кылдым. Акыркы заказымды мынал Реутовка алып келдим. Ушул жерден сменаны жабайын деп чечтим. Анткени пробка башталып чанып үйгө кетип калайын деп ойлонуп атам азыр. Грубо бүгүн 470 километр жүрдүм, общий. 470 километр жүрдүм. 7000 грязный доход кылдым. Реутовка алып келген заказым 940 рубль болду центрден. 2000 расходка кетсин, 1,5 бензинге кетсин, 500 тамагыма кетсе, ошондо таза 5000 иштедим. Жаман эмес достор, жакшы, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ушу менен мен сменаны аяктайын. Общий 9,5-10 saat иштедим грубо. 10 saat деп коерейин эми, плюс-минусу менен. 10 saatта мен 7000 грязный доход кылдым, тазасы мага 5000 калды. Шүгүр достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.